Атактуу хирург эл аралык медициналык илимий жыйналышта өзүнүн илимий ачылышын жактоо үчүн аэропортко барса, булардын рейси келбей калганын айтып жаткан болот. Маалыматты баяндоочудан кийинки рейсти сураса 16 сааттан кийин учаарын айтып, эгер кааласаңыз, арендага машина алып барсаңыз 3 саатта барышыңыз мүмкүн дейт. Макул болуп машина менен жолго чыгат. Какаганга муштаган болуп, бир аз жол жүргөндөн кийин эле аба ырайы тез эле өзгөрүп, жамгыр төгүп жаап кирет. Нөшөрлөгөн жаанда багытты тактай албай жолдон адашып кетет. Чарчап чалыккан доктор жолдун боюндагы жупуну үйгө барып, эшигин такылдатат. Ичкериден ким болсоңуз дагы кире бериңиз, эшик ачык деген аялдын үнү угулат. Үйгө кирип эле телефон бериңизчи деп сураган докторго, сиз кайда экениңизди унутпаңыз, бул жерде телефон дагы, свет дагы жок. Андан көрө тигил текчеде ысык чай, бир аз оокат бар. Курсагыңызды тойгозуп алыңыз дейт. Чай ичип олтуруп намаз окуп, жанындагы керебетте кыймылсыз, үн доошсуз жаткан балага дуа кылып жаткан аялга таң калып суроо узаттым. Эже, сиздин жөнөкөй жупунулугуңуз, боорукерлигиңиз, меймандостугуңуз мени таң калтырды. Аллахым дуаларыңызды кабыл кылсын дедим. Тиги аял, балам, Аллахым менин дуаларымдын баарын кабыл кылды. Бир гана дубамды кабыл кылбады деди улутунуп. Мен ал кандай дуба дедим таңданып. Бул бала менин неберем. Ата-энеси экөө тең каза болушкан. Мунун оорусуна бул жердеги врачтардын эч кимиси операция жасай албай коюшту. Башка бир шаарда Хишам деген күчтүү хирург бар. Ошол гана операция жасашы мүмкүн дешти. Бирок менде ал врачка неберемди алып барууга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан Аллахтан жалбарып дуа кылып келем. Доктор ыйлап, сиздин дубаңызды Аллахым кабыл кылыптыр. Сиздин дуаңыз самолетту токтотуп, нөшөрлөгөн жамгырды жаадырып, мени сиздин үйүңүзгө небереңизге алып келген турбайбы? Аллахым момун мусулмандардын дуасын ушинтип кабыл кылышын түшүндүм.